ишкердик субъекттердик каржылоо программасы бекитилди. Тиешелүү токтом өкмөт тарабынан кабыл алынып, ал экономикалык жана социалдык туруктуулукту камсыздоону, азыркыдай шартта ишкердик субъекттерин колдоону көздөйт. Саламатсыздарбы, сиздер кечемести көрүп жатасыздар. Студияда Венера Осмокеева. Бул сааттагы чыгарылышыбызда мына ушул темада сөз кылабыз. Бизде конокто Каржы министрлигине караштуу бюджеттик насыяларды башкаруу боюнча мамлекеттик агенттик башкармалыгынын башчысы Кылычбек Асеков жана РСК Банкынын аймактарды координациялоо бөлүмүнүн башчысы Улан Ашымов келип отурат. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер биздин студияга. Улан мырза, мына ушул программанын каржылоо маселесине токтолуп кетсеңиз, кандай негизде каржыланат, кандай шартта? Рахмат, бул долбоордун негизинде биз өзүбүздүн насыя продуктубузду бекиттик. Бул насыя продуктубуздун алкагында биздин ишкерлер 5 багыт боюнча насыяларды ала алат бизден. Негизги багыттар токтолуп кете турган болсом, биринчи багытыбыз бул негизги каражаттарды сатып алуу, аны кеңейтүү, модернизациялоо сыяктуу максаттардагы насыялар. Бул 30 миллион сомго чейин берилмекчи. Жалпы мөөнөтү 5 жылга чейин жылдык 6% менен. Жана ошол менен бирге бул жерде жеңилдетилген мөөнөт да каралган. Ал эми экинчи багыт болсо бул утурумдук активдер деп коебуз, же болбосо жүгүртүүдөгү активдерди кеңейтүү үчүн, сырьё, чийки заттар сатып алуу үчүн жана ошондой эле жабдуулардын запастык бөлүктөрүн деп коебуз, сатып алууга багытталган насыялар. Бул экинчи категорияда. Бул категорияда 20 миллион сомго чейин ар бир кардар 3 жылдык мөөнөт менен 10% чен менен насыяларды алат. Үчүнчү багытыбыз биз бул салык процедураларын санариптештирүүгө өткөн ишкерлерге берилүүчү насыялар. Бул багыт боюнча 3 жылдык мөөнөт менен 4% чен менен, жылдык 4% менен насыя ала алышат. Жана ошол менен бирге бул багыт боюнча өзгөчө приоритет бар. Анткени 1 жылга чейин насыянын негизги бөлүгүн төлөө боюнча жеңилдик каралган. Жана ошол менен бирге бул негизги суммадан сырткары пайыздар боюнча да жеңилдиктер 1 жылга чейин каралган. Андан кийинки биз 4-үнчү багытыбыз бул ошол айыл чарба продукциясын кайра иштетүү тармагындагы биздин ишкерлердин азыркы милдеттенмелерин, башка насыяларын кайра каржылоо багытындагы насыялар. Бул деген бул ошо айыл чарбасындагы кайра иштетүү тармагында иштеткен ошол жеке ишкерлер же болбосо юридикалык жак болобу, башка банктан же болбосо башка жактагы карыздарын могу абалга байланыштуу төлөй албай келген калган кездери бар, же болбосо мындай катуу шарттагы пайызы көп болгон шартта алынган насыялар болушу мүмкүн. Бул насыяларды ошол бул долбоордун алкагында алып туруп жапса болот. Буну ошол рефинансирование, кайра каржылоо деп коебуз кыргызча. Ошолорго берилет. Анан кийинки биздин 5-чи багытыбыз бул микрокредитование, чакан насыялоо. 150 миң сомго чейин биздин жеке ишкерлер күрөөсүз ала алышат. 1 жылдык мөөнөт менен пайыздык чени 14% менен алат. Жана ошондой эле 3 айга чейин жеңилдетилген мөөнөт каралган. Бул программанын экономикалык эффективдүүлүгүн жогорулатуу максатында болгон күч аракетибизди жумшайбыз деп, жана бул багытта ошол банк системасы тарабынан кандай сунуштар берилип жатат бүгүнкү күндө? Бул долбоор боюнча эффективдүүлүгүн биз bundan башка дагы мамлекеттик долбоорлор боюнча мисалга айта кетсек, айыл чарбасын каржылоо долбоорлору боюнча дагы ошол долбоордун эффективдүүлүгү боюнча биз маалыматтарды чогултуп өкмөткө берип келебиз жыл сайын. Ошол эле максатта бул долбоор боюнча дагы банктар тарабынан, биз тарабынан да ошол долбоордун эффективдүүлүгүн, канчалык экономикага өзүнүн пайдасын тийгизди биздин ишкерлерге, жана ошондой эле канчалык жаңы жумушчу орундар түзүлдү, насыя алганга чейин, алгандан кийин кандай болуп өзгөрдү. Андан сырткары бул ошол өндүрүштүн көлөмү
насыя алганга чейинкиси жана андан кийинки өзгөрүүлөрдүн бул айырмаларын эсептеп банктар эффективдүүлүгүн эсептеп берет. Ошон үчүн биз дагы андан сырткары бул жерде мен айта кетчү жагдай бар. Бул мамлекеттик долбоор боюнча, ушул долбоор боюнча банк тарабынан, РСК Банк тарабынан атайын электрондук журнал ачылды. Буюрса, бул долбоордо биринчи арыздарды кабыл алып баштаган күндөн баштап бул журнал иштей баштайт. Бул деген бул ошол транспаренттүүлүктү бардык кардарларга бирдей мамиле кылуу максатында түзүлгөн. Анткени бул ошол кезек сыяктуу деп койсок болот. Консультация алып, маалымат алып кеткенден кийин ошо биздин насыя алам деген ишкерлерибиз керектүү документтерин чогултуп келип, ошол биздин адисибизге тапшырган күнү ошол арызы бизде каттоодон өтөт жана ошол электрондук журналга каттоого киргизилет. Бул деген кайра кийинки келген ишкерлер мурунку келген ишкерлерден мурда ала албайт деген түшүндүрөт. Ошондуктан бул ошол бирдей мамиле деген ошонун себебинен жасалып чыкты да. Демек, биринчи ошол толук документ менен кайрылган ишкерлер биринчи кезекте каралып, андан кийинки ошол кезек менен кетет, башаламандыкка жол берилбейт да бул журнал аркылуу. Ушундай пайдасы бар. Толук документ деп атасыз, эми ошо документация тууралуу айта кетсеңиз, ошол программанын алкагында насыя алам деген ишкерлер кандай документтерди топтошу керек, эмнелерди эске алышы керек дегендей. Бул жерде бир момент бар. Биздин кардарларга учурдан пайдаланып айтып кетейин деген элем. Бул долбоор ишкерликти колдоо үчүн гана иштелип чыккан. Анткени бул экономика үчүн жана эң приоритеттүү бир эффект жыйынтык бере турган долбоор болот деп эсептейбиз биз дагы. Ошондуктан бул жерде керектөө багытындагы насыялар долбоордун алкагында жок. Анткени билесиздер, аябай көп учурларды угуп жүрөбүз баарыбыз эле. Насыяны алып кайра төлөөгө келип кыйнап калган кардарларыбыз бар. Бул ошон үчүн алган насыя ошол төлөнүүчү пайыздардан кем эмес деңгээлдеги пайда алып келүүчү долбоорлорго, иштерге жумшалышы керек. Документтер боюнча, керек документтер боюнча айта кете турган болсок, бул негизги эки багыт боюнча болот. Биринчи, бул күрөзсүз насыялар боюнча кардарлар өзүнүн мамлекеттен каттоодон өткөндүгү тууралуу документ керек болот. Бул жеке ишкер деген. Андан сырткары паспорттун өзүнүн көчүрмөсү жана ошондой эле эмне жумуш жасай тургандыгы тууралуу бир түшүндүрмө, бизнес план сыяктуу же болбосо насыянын максаты жөнүндө маалымат жазып келиш керек. Жана ошондой эле экинчи негизги документтер болуп, бул ошол кардардын өзүнүн төлөм жөндөмдүүлүгүн тастыктоочу документтер деп коебуз. Анткени насыя алуу үчүн биздин кардарлар өзүнүн керектүү деңгээлдеги кирешеси бар экендигин банкка тастап бериш керек. Бул талап жеке эле биздин РСК Банктын эмес, бул жалпы эле банк системасынын, жалпы эле улуттук банктын укуктук ченемдеринде көрсөтүлгөн талап. Андан кийинки документтерибиз бул ошол насыянын камсыздандырылышы деп коебуз, же болбосо күрөөнүн документтери. Бул күрөөгө талап болгон багыттар боюнча керек болот. Кыскача ушул негизги документтерибиз. Стартап дегенибиз бул жаңы башталып жаткан ишкерликтерге өзүнчө талаптар бар. Бул негизинен бир дифференциация, кыргызча айтканда биздин ошол ишкердиктин башка тарапка киришүүнө байланыштуу насыяларды бере алабыз да. Эгерде кардар жаңы ишкана ачам деп атса, бирок ошол эле мезгилде ошол пландаштырып жаткан иш аракеттер канчалык жүзөгө ашат, ал белгисиз. Ошондуктан бул аябай чоң тобокелдүү насыялар. Ошондуктан эгерде керектүү деңгээлдеги каржы булактар жок болгон кезде банк каржы линиясын ачып бере албайт, насыя бере албайт. Экинчи момент бар, бул ошол биздин кардардын белгилүү бир өзүнүн багытында
ишкердиги бар, ишканасы өндүрүшү бар. Ошол эле мезгилде кардар башка багатка кирейин деп. Мисалы мал чарбачылыгынын ошол мал чарба продукциясын кайра иштетүү боюнча өзүнүн цех ачам десе, же болбосо жеңил өнөр жайында мини фабрика ачам десе, биз мындай насияларды карай беребиз. Анткени башка иштеп жаткан ошол каржы булактары бул насия азыркы жаңы башталып аткан ишин кандай жүрүп кетишине көз карандысыз эле насияны кайра төлөөгө мындай мүмкүнчүлүк берет. Биздин берүүбүз аягына келип калды. Соңунда Улан мырза, банктын кызматкерлери катары ушул программага катышууну көздөгөн ишкерлерге кандай сунуш айтат элеңиз? Бул долбоор жакынкы күндө ишке ашырылат. Азыркы убакта биз мамлекеттик салык кызматы менен жана ошондой эле каржы министрлиги менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Ушул сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгын боюнча биз керектүү келишим түзгөндөн кийин арыздарды кабыл алып баштайбыз. Бул жакынкы күндө эле биз бул долбоордун биздин насия продуктысынын шарттарын өзүбүздүн официалдуу интернет сайтыбызда жана ошондой эле биздин бардык аймактардагы филиалдарыбызда, бөлүмчөлөрүбүздө маалыматтар болот. Биздин кардарлар маалымат алгандан кийин ошол консультация кандай суроолор жаралган болсо биздин ошо аймактык филиалдарга же болбосо социалдык тармактар аркылуу дагы бизге кайрылып маалымат алса болот. Бул долбоор менен биз көп кардарларды ишкердикти өнүктүрүүгө себеп болобуз деп ойлойм. Кардарларды бул долбоор боюнча күтүп калабыз. Жакшы, рахмат сиздерге, чоң ыраазычылык. Кечиместин бул сааттагы чыгарылышында ишкердик субъектлерди каржылоо программасынын жол жобосу тууралуу маектештик. Мына ушул жана башка биздин макала маектерибизди интернет сайтыбыздан окуп, Ала Тоо 24 каналынын YouTube'дагы баракчасынан дагы көрсөңүздөр болот. Эсен туруңуздар.